Ош шаарында алгачкы жолу эл аралык шахмат боюнча мелдеш башталды. Спорттун бул түрүндөгү акыл таймашы алгачкы жолу Данияр дебют аталышында уюштурулду. Мелдешке Орусия, Өзбекстан, Африка жана өлкөнүн 7 дуанынан 200дөн ашуун шахматист катышып жатат. Шахмат биринчилигин дүйнө чемпионундагы Данияр Кожомбердиевдин демилгеси менен өткөрүлгөн. Данияр Кожомбердиев шахмат боюнча дүйнө рейтингинде алдыңкы тизмедеги кыргыз шахматисти. Эл аралык мелдеш 2 күнгө уланып, жыл сайын спорттун бул тармагындагы чемпиондорун аныктоо каралган. Акыл таймашына 6 жаштан 40 жашка чейинки спортчулар чакырылган. Мелдеш шахмат федерациясы тарабынан көзөмөлдөнүп, эл аралык калыстар тобунун мүчөлөрү келген. 200-гө чакын катышуучу бар. Бул 8 жашка чейин, 10, 12, 14 жашка чейин. Кыздардыкы бөлөк, балдардыкы бөлөк. Андан кийин анда чоңдор арасында, айымдар арасында, ошондой эле эркектер арасында. Бул биринчи жолу мындай турнир болуп атат. Бул турнирден ушул биз сунуш бергенбиз федерация тараптан. Анан Данияр Жусубалиевич болсо ошол өзү колдоп, коштоп, ушул демөөрчүлүктү ошол жигит өзү кылып атат. Бул эми бул Азия чөлкөмүндө дегеле Борбордук Азия чөлкөмүндөгү бул биринчи жолу ушундай чоң турнир. Анткени мындай дебют бир инсандын намында дебют жок болчу. Ошол биздин Кыргызстанда ушундай жигиттин намында болгону бизди кубандырат. Ушул турнирдин өткөзүүсүнүн максаты ошо аз да болсо жаштарга, өсүп келаткан муундарга кичине болсо дагы кандай десем, мотивация берип, жок, ар бир региондо шахмат быйыл 2 жылдан бери жакшы шахмат турнирлер көп болуп атат. Кудай кааласа эртең Ысык көлдө болот июлда жакшы турнирлер.